Президент сегодня встретился с волонтерами и гражданскими активистами. Кандайсыз, Сооронбай Шарипович? Ден соолугуңуз чыңбы? Мен бул жакка эч кимге айтпай эле келип алдым. Аркы беркиге таарынып интрига кылбай элечи. Себеби айта турчу сөздөр бар. Бул жакта жантан бери жакшы маселелер көтөрүлдү, сөздөр айтылып атат, анын баарын колдойм, кошулам. Бирок дат темирди жеп, дарт өмүрдү жеп Кыргызстанда абал ушундай болуп атканда, сиздин помощниктериңиз сизге реалдуу информацияны жеткирбей атат. Это прям чувствуется. Өзлөрү нормально фильтровать этип бир гана позитивдүү жаңылыктардан турган докладты жеткирип атат да. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, сиз элге жакын болуңуз, элди көздөй бурулуңуз. Бийлик менен элдин ортосундагы көрүнбөгөн жана толстая стенаны талкалап, ортодон пикир алмашуу баштасаңыз, көптөгөн маселелер өзү эле чечилип калчудай да. Проблеманы алыстан угуп, көз талбай, түпкүрүнө кирип барып баса калып чечсе, оңой дагы бат дагы болот эле да. Мен көп сүйлөбөй ата бабалардын сөздөрүн эсиңизге салып коеюн деп эле чыктым. Жазып алсаңыз да болот, сөз эсин табат деп ойлойм. Убада берсең, убарасына чыда деп коет. Канчалык улуу болсоң, ошончолук башың дейди. Калктын казанын ассаң, колуң көө болбойт. Элиңди коргоп жоо сайсаң, баатыратка коносуң. Эл башына түшкөн күн, эр башына түшкөн түн дейт. Ырыс алды ынтымак, бир жакадан баш, бир жеңден кол. Айтар сөзүм шол, баарыңарга даңгыр жол.